Ушу жаңы имаратыңар менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. 6 айдын ичинде мындай имарат куруп, өзүңөр үчүн куруп атасыңар муну. Өзүңөр мына бүгүн ошол имаратка кирүү аз эминде турасыңар. Муну мен эмнени айткым келет? Быйыл азыр мен улуттук электр тармактарынын капиталдык курулушунун жетекчиси менен сурасам, бул 20-нчы объект деди да. Быйылкы жылы эле мына 2 жылдын ичинде, 23-24 жылдын ичинде 20-нчы объект болду. Мен бир келип кыдырып келгенде эсимде тет жерде чоң 40 тонналык контейнер турду эле. Эмне кылып атасыңар десем, иш элде эме кызматкерлер батпай атат. Ушул жерге ошо кызматкерлерге кабинет кылып берели деп аттылар. Эми баягы заман азыр өттү, өзүңөр көрүп атасыңар. Өлкөбүз өнүгүп, энергетик тармактары дагы Садыр Нуркожоевич келгенден баштап мындайча айтканда өнүгүүгө жол салды да. Ошол эми ал ушундай маалда темир контейнерде отурган, мен ойлойм, уят го депчи. Ошон үчүн мына команда берип улуттук электр тармактарына бүгүн имаратыңар бүтүп атат. Өзүңөр билгендер азыр мына бул акыркы суук, мына канча бир жумадан бери суук боло баштады. Акыркы суукта мына электр энергиянын да мындайча айтканда жетишпегендиги. Биздин рекорддук максимумга чыгып кеттик. Бул 78 миллиондон 80 миллионго чейин. Бир суткадагы потребление биздин Кыргыз мамлекетинин ошого чыгып кетти. Бул эмнени айтат? Бул экономиканын өнүккөнүн айтат. Ошончо 100дөн ашык мектеп салынды, бала бакча, анын үстүнө жана биздин мына бул өзүңөр эле күбө болсоңор, ушу салынган здание деле азыр полностью электр энергия менен отурат да. Бул жерде газ, башка эме жок да. Ошон үчүн экономиканын өнүгүүсүнө мына баа берсеңер болот да. Бул электр энергиянын потреблениясы көбөйгөн сайын элибиздин мындайча жашоосу, мамлекеттин өнүгүүсү аябай чоң болуп атат.